Бруно. Есеп. Мықты соққы жана гол! Эмне деген соққыны аткарууда Нурлан Сарыкбаев жана есеп сандары өзгөрдү. Запастагы Дүйшөналы Алтынбек уулу. Алай командасынын чабуулу азырынча токтой эле. Экинчи кабат менен дагы бир көтөрүп берүүбүз келди. Артыкбаевдин бутуна түшкөн. Алай командасынын пайдасында калат. Алай командасынын баштыруучусу Айбек Татанов. Тренердик штабты дагы тааныштырып өтүүнү туура көрүп отурам. Дал ушул чабуулдан кийин дарбазага сокку, коргоочуларга тийип чыккан топ. Жасалат. Дарбазага сокку, тосмого тийген топ. Кийинки соккуну дагы аткарат. Бирок эч кимге тийбестен. Экинчи кабат менен көтөрүү жана коргоочуларга тийип чыккан топ. О үчүн күрөш уланат. Айпанын ичинде Келбек Талантбекұлы кайтарган. Нурлан Сарыкбаевдин кийинки кезектеги соккусу. Футболчулар аягын эле чалдыккандай Рыскелди Артыкбаев жазгырып алуу аракеттери ийгиликсиз. Виктор Көчүмбаев топто алган. Жана Мурат Тойчубаевга берүү. Тойчубаевдин жазгырып алуусу экинчи кабатка кардан көтөрүү. Нурлан Сарыкбаевдин соккусу аткарылууда, коргоочуга тийип рикошет. Бадирет Усманалиевдин колунда. Футболчулар бизди уккан окшойт. Чабуулдарды жасоодо. Оң канаттан Илбиштин чабуулу. Алыскы бөлүктөн грузин оюнчусу эле Ника Сичинава сол канаттан чабуулга чыпырат. Экинчи кабатка көтөрүп берүү. Тама Мирлан Бекбердиновдун башына жеткен. Чат көтөрүү. Экинчи өз үйүндө сактап калууда.